20-кылымдын тарыхы башка бардык мезгил менен учур сыяктуу эле айрым адамдардын ары кызык, ары татаал өмүр баянынан куралган. Тагдыр деген насили татаал, айрымдары унутулуп, башкаларын атайын унуттурушуп, чеч жолдо туруп калат экен. Бизге алардын баарын угуу, билүү маанилүү. Жалпы жааматтын, мамлекеттин же кайсы бир бийликтин эмес, жеке адамдардын тагдырлары. Карапайым калктын үнү ар кыл, аны дайым эле уга беришпейт. Кайгы менен касиретке жык толгон арман, азапка толгон тагдырлардын доошу адамдардын эс акылында сакталып калган. Алар унутулбасын. Украинага кулакка айтылгандар жөнүндө көп учурга чейин белгисиз болуп келген да. Анткени бул маселеге совет мезгилинде мындай кайрылышкан эмес, элдин ичиндеги айтылган гана нерселерди баягы ушул тигинин тууганы айдалып кетти эле же бул кайра кайтып келди эле деген эле сөздөрдү угуп жүрчүбүз. Эгемендүүлүккө жеткенден кийин ушул темага мындай көбүрөөк көңүл бөлүнө баштады. Анткени баягы архивдер, Украинанын архиви ачылгандан кийин же болбосо ушул ачыктык пайда болгондон кийин гана ушул темага кайрылып баштады да. Бул тема бүгүнкү күнгө чейин эле өтө бир табышмактуу темага айлангансыйт. Эми алгач биз ушу кулакка тартуу деген эмне деген процесс экенин кайрылардан мурда бул кандайча башталган деп өзүбүзгө сурай берсек, негизи ушул кулакка тартуу процесси совет бийлиги орногондон кийин башталган. Баардыгыбызга белгилүү эле ушул Октябрь революциясы жеңгенден кийин негизинен баягы эки тапка бөлүнүп, бул таптык күрөш катары мүнөздөлөт да. Ошондо эзүүчү тап, эзилүүчү тап деп мүнөздөп келишип, анан эзүүчү тапты мындай бир элге ушунчалык аябай чоң жамандыктарды алып келген, же болбосо ошо социалдык экономикалык турмушунда бир өтө мындай байып кеткен адамдар деп ошолорду элге жек көрсөтүп, анан Октябрь революциясы болгондон кийин биринчи кезектеги эле ушул милдет катары эзүүчү тапты жок кылуу, эзүүчү таптын өкүлдөрүн жок кылуу деп чыгышкан да. Ушу совет бийлигине аябай бир мындай бир оң бааларды берип жүрөбүз да. Буга чейин деле ошондой болгон, дагы деле ошондой. Эми анын айта берсе аябай көп жакшы нерселери бар, бирок ошону менен катары эле биз бүгүнкү күндө ушундай изилдөөлөрдүн аркасында мындай объективдүү баа бергенге аракет кылсак да, ушул улуу Октябрь социалисттик революциясы жеңгенден кийин, жеңген күндөн баштап эле алгач баягы таптык күрөш деп эле ошонун аркасы менен бир топ адамдарды жок кылып жиберишкен. Эми ошентип келип мындай кандуу террор, советтик террор башталып, бирок 20-жылдардан кийин бир аз басаңдаганы байкалат. В предгорьях Тянь-Шаня расположена Советская Социалистическая Республика Киргизстан. Была оттепель, дали возможность развиваться культурам национальным. Помните же, и был и шрифт даже был арабский, потом, помните, латиница была, а потом мы пришли к кириллице. Это все одного, как говорится, вот ряда событий. То есть события, которые шли к унификации. То есть для того, чтобы, с одной стороны, вот такая большая махина, такая большая страна существовала, наверное, логически, что должна быть четкая централизация, должно быть четкое единообразие, единомыслие, так? Потому что, видимо, чтобы эти вот отцентричные движения не шли, так, нужно было это все железной рукой сковывать. По-новому живет Чабан на Джайляу. Чабан, бывший сторож байских овец, получил право на труд и на отдых.
бирок басаңдады дегени менен ушул 24-жылдан баштап колунда бар адамдарды же болбосо бай манаптардын өкүлдөрү же эзүүчү таптын өкүлдөрү деп башка жактарга айдоо процесси, кулакка тартуу процесси башталды да. Бул негизинен ошо 27-жылдары башталды деп айтабыз, бирок 24-жылдан баштап эле бир топ адамдардын айдалгандыгы жөнүндө маалыматтар кездешет. Айрыкча ушу Талас кантонунда бир топ адамдар айдалып кеткен. Эми ошол процесс негизи мындай бир саясий көрсөтмөлөр бул процессти 31-жылы аякташ керек деген директивалар бар да. Анан ошол 2-3 жылдын аралыгында ушунчалык көп адамдар кыргызстандыктарга айдалышкан. Бул бир эле Кыргызстандагы процесс эмес, негизи жалпы ошол учурдагы СССРдин аймагындагы процесс эле да. Анан ошолордун ичинен ошол айдалгандардан алгачкылардан болуп мисалы 21 манаптын, бул эң көп бир топ деп айтсак болот. Ошол 21 манаптын айдалышы. Булар айдалганда эмне болгон? Айдап жиберишип, алардын үй мүлктөрүн, жалпы эле үй жайын, коро жайларын, малын конфискациялашкан да. Бул жерде газетада жарыяланган мисалы кайрылууларда, элге кайрылууларда ушунчалык бир элдин ортосундагы мындай карама каршылыкты манаптарга, бай манаптарга карата элдин мындай жек көрүүсүн огуткон кайрылууларды жазышкан да. Бул кайрылуулар албетте өкмөттөн, ошол мезгилде Борбордук аткаруу комитетинен, эл комиссарлар кеңешинен атынан жарыяланат да. Анда айтат, ушул манаптар деген кимдер? Булар элди эзип, ошонун эсебинен аябай байыган бай адамдар. Алар канча жылдарга чейин ушунчалык элди эзип, алардын эмгегин пайдаланып байып алышты. Бул биринчи кезекте дейт кедей кембагалдарга, кедей кембагалар ушунчалык бир кандай десем, эме көрсөткөн, күч көрсөтүп, алардын жашоосун оорлоткон адамдар деп. Анан ал турсун дейт, бул кедей кембагалдар эле эмес, орто, средняк деп коет го, орто катмардагы дагы адамдарга каршы иштерди жүргүзүшкөн. Анан малайлар болсо дейт, алардан ушунчалык силер запкыны тарттыңар деп элге ушундай кайрылууларды жазышкан да. Эми булар эмнени түшүндүрүп турат? Ошол мезгилдеги системанын бир саясатын, элдин ичиндеги мындай карама каршылыкты жаратуучу нерсе катары дагы көрсөк болот да. Себеби бай манап дегенге өзү негизи ар кандай катмардагы адамдарды деле киргизип салышкан. Негизи мыйзамда айтылган ушул бай манаптар деп бул 400дөн ашык ири малы болсо, бул болсо мисалы 5-6 койдун ордуна бир ири малды эсептешкен. Бул көчмөнчүлүк чарбада дейт. А отурукташкан жерлерде 400 эмес 300дөй мындай ири малы барлар байлар, бай манаптардын катарына кирет деген да. Анан айдай баштаганда болсо биз көпчүлүк учурда агартуучулар деле мындай анчалык деле чарбасы ушунчалык бай деле эмес, же соода менен деле алектенген адамдардын айдалгандыгын байкадык да. Эми булар биз ушул дагы бир чоң топ, бул 44 манаптын айдалышы. Изилдөөчү Малабаевдин айтканы боюнча ушул 44 манап айдалгандан кийин дейт 48 чарба уюшулган депчи. Алардын баягы тартылып алынган мал мүлкүнүн эсебинен 44 чарба уюшулган. Бул эмне деген нерсе? Биз совет бийлиги дегенде же колхоздоштуруну айтканда биз көбүнчө баягы ушундай колхоздор уюштулган, элдер ушунча отурукташкан деп, анан алардын каяктан келгендиги жөнүндө кабарыбыз деле жок болчу. А чындыгын айтканда ушунчалык манаптарды, ушундай көп манаптардын айдалышы деле ошо колхоздордун түзүлүшүнө дагы бир өзүнүн бир мындай чоң салымын кошкон деп айтсак болот. Ал эми тартылып алынган үйлөргө көбүнчө жанагындай маданият үйлөрүн, маданий үйлөрдү, ошол жерде клубтарды уюштурушуптур, мектеп кылышыптыр. А жанагы боз үйлөр, кооз жабдыктар, аялдардын кооздук буюмдары музейлерге өткөрүлүп берилген экен. Ошолордун кандайдыр бир бөлүгү бүгүнкү күнгө чейин ушу биздин улуттук тарых музейинде сакталып турат деп айтсак болот. А өздөрү айдалганда эч нерсеси жок эле айдалыптыр. Ошол айдалгандардын бири эми Украинага айдалгандар да. Анан мындан тышкары Оренбургка айдалган, Россиянын башка шаарларына деле айдалган. Өзүбүздүн чоң атабыз Ыманбек жашай алмет болуп 16 баласы болгон, 16. Анан ал киши эч жака кача албай, жаш балдар менен каяка качат, кача албай калып, бул жерде анан Украинага айдалган ал киши 16 баласы менен. 16 баласы менен толук айдалган эмес, кыздарынын улуусу
turmuşka çıkıp kalgan dagır kızı taylarının kolunda narındık moңолдорлор bolat negizi. Taylarыбыз, çoң taylarыбыз. Oşolaryň kolunda bolup oşa ýakda kalyp kalgan. Anan menin atam Hasan Kadyrdy bolsa jylkyçysy, takırbaş, bayağı tıngyşy bolgan eken, tilinde möýrü bolgan. A kişi bar jaş kezinde uşunday Hudaýdan tilek kılıp koýupdyr. Alganym sulu bolsa, salganym kuş bolsa, mingenim gülük bolsa dep. Hudaý tilegin berip bala görmekdir. Anan degi bayağı kulakka tartıp waganda tartılıp atkanda baldarym bar gyzyçy, ıy. Bolup bar oşenip atkanda degi çoň ataby çyday elbey takırbaş. Birden tukum kalsın dep bizim 4 ýaşar menin atamdy gişigine gatyp atty aýgyrym gülükdi mini olanan gaçyp ketken eken. Bayağı kulakka tartıp barın salyp atkanda arabaga jükdep atkanda tana iki kişineki özgörü sal degen der. Biröýsi kazandyn astyna ýaşaňan eken. Biröýsi bozuý menen çiýdin ortasyna ýaşaňan eken. Oşoňdan dana şol wagtlarda komsomol degen söreýler süýrep çykşan. Çineke baltardy. Oşol süýrep, hazır oşolaryň tukumdary menen birgeli ýaşap atardy şu aýda. Anan kalgan baldarym bar, Barabakras menen Umanbek çoň atabys, çoň enebиz anan kalgan maýda baldar menen Ukrainany gözde aýdalar. Aýdalyp atkanda emi eldiň karаңgylygy, eldiň gorkkondugy oşondogy. Çoň enebиz oşonda şu baldarymdan, jaş baldarymdan astyna arabaga salyp alaýyn dep töşek göldölöň surata oşonun göldölöň bergenden gorkupdyr diýip jakyn jolagan. Korkkondan elde toğunu götüge kaçıp baylangan jılkılar o şeyden kurumlar jereden çeşilbeye kalgan. O şeyden ayda alışat Ukrainaga. Digi atabız Kadyrdyň aytyşy boýunça kiçüsü, en kiçüsü gen jakyn poýuzga salyp atkan o wagtda jana Sumatoxadan, Hızıçuğdan jok bolgan eken. Haýdan barlar şykap tygyp atsa wagonga. Anan kiçineke bala bolsa dedi. Oşol Oşonda azırkı Bişkekten boş gerek temir jolga vagonlarga salgan garaganda. Oşo Bişkekten jok bolat. Alardyň aty nebizin izlegenge de çanalsa galbaýt. Oşo wajan al kişi Bişkekte jok bolat, en kiçüsü gen jakyn. Balki mal kişi hazır tüsü. En urusur tabaş özünçe bolup kaldy, oşonda tabaş agabys. 16-17 ýaşarda boý jetip kalgan bala eken, al kayakka getkeninde belgisi jok. Andan ki Kadyrtam oşonda ortaça olsun çuvallar boluplar, taly özünçe boluplar. Andan kiçileri Gıstav Tavuş degenler. Kiçilerge kiçineke emege bozasyna joga düşüp başat. Ama Kadyr akem gelip alara gelip bir mal gelen gelip jolup turýan ýyly. Çoңдорун деттомго тиги кичинекелерин бала бакча сыяктуу бөлүптүр да. Интернатка болгондо атам тигилерди бала бакча сыяктуу кылып анан жакын болгондо эле 9 жашта уже чоң эс тартып ойлаган барып турчу экен, баары эле киргизчү эмес экен, терезеден карап өбөктөрүн калап ушу мындай өзүнө күч кубат эметип турчу экен да, ата эне жок болсо деле. Анан тиги орус нянька болсо башынан сылап сирата деп ошентсе атам ошол кезде бу кандай менин атымбы деп орусча билчү эмес да. Сирата деп менин атымбы деп эле жүрүп өтчү экен. Анан ошентип барып жүрүп анан көп өтпөй эле бир күнү барса эле эч ким жок. Бөбөктөрүн палатада. Анан тиги чыгып да кеткиниң деп сирата деп башынан сылап бу жерге экинчи келбейиниң, булар тип болуп бүт баары каза болуп калды деп айткан экен. Анан ошондон анан ыйлап бакшы атам эми ушундай үмүтүмдү үзүп аябай ушунчалык өкүнгөм деп бакшы ар бери басып ошондо көзүнөн жаш да киренди го бакшы атамды жаман каңырып түтөп анан бир топко унчукпай андан кийин дейт ошо чоңоюп 8-9 класс окуп аткан кезде ошондо бирөөлөр аркылуу угуп калдым дейт. А жерде балдарым алар жерде майда балдар өлгөн эмес, аларды Ташкентке жөнөткөн деп. Анан букен дейт да мен ошондо эми өзүм 9 жашта барсам дейт, алар канча жашта экен деле билбейм дейт жаштарын. Бирок алар эчтеке эстебей калды, мүмкүн тирүү байкуштар деп эскерди да бир топко каңырып түтүп.
кийин эле угуп калдым дейт да. Алар бизди эстей албайт дейт, эми кичинекей болуп калды депчи. Анан ошону айткан байкуш атам, ошентип каңыроо түтүп, ошентип бөөктөрүн эскерди. Ошо мүмкүн тирүү деп аны жүрүшөт, жашап жүрүшөт, өлгөн жагалар Ташкент негизи, бирок ошол кезде архивде деле бар экен. Майдалар бүт Ташкентке кеткен дейт. Интернатка чоңдорун алып калып, анан жана ата эне болсо жолдон эле эметкен болуш керек дейт. Анткени поездден түшкөндө эч ким ата энелерди бөлгөндө алар көрбөптүр да, эч кимди, ата энени эч кимди көрүшпөптүр атамдар. Ата энелердин сөөктөрү, туугандардын сөөктөрү кайда калганын билбейбиз. Кайерге көмүлгөнүн да билбейбиз. Кинолордон карап отурсак, аларды көмгөн эмес. Вагондон обед завтрак кылган жерден кылса кылып, кылбаса вагондо токтогон жерден сүйрөп биттин өлгөн жагына кылып ийишкен. Ата энелердин сөөктөрү кайда калганын билбейбиз. 1 айыл болуп турмакпыз да. 1 айыл кырылып кеткен да. 40тан эсептегенде. 31 жылгымын. 31 жылғы. 31 жылы кулакка тартып болгондо Кыргызстанда. 31 жыл. Ошондо мен бияктан бойуна кетип апам ана шакалап төгүлгөм. Тигинде эмелеген бар. Адресі Херсон областы. Скадовский району Чалбастан кышакта төгүлгөн экенмин. Мен де приставда поезд кирип көрүп калганда пароход токточу жер бар. Ошол жерден көлдөрүндө кулакка тартылгандарды чогултуп ошол жерден салыптыр. Да örüklü kışlarından var, koca diyen kışlardan var, Demirifka'da diyen kışlardan var, onlara korunduran var, Allah'ın izniyle açtı bir ay. Allah'ın izniyle Mostar'dan var, Çoktal'dan var, Torağır'dan, ben bilgene, biliyorum. Tiyakta da var bolsaydı, yani esimde yok. Tiyak koşkurdurken, görüşe şu gördün, gördüğümden tüyden olgun köy. Sonunda Sıraslan'ın arka yüzü Ukraynalılar, bir yüzü Kırgızlar. Şimdi yakın, tarafında yakın yolun boyuna yaşatıyoruz. Suyunu kuduktan içiyoruz. Suyunu kuduktan. Teğirmenimiz jel teğirmen bolçu. Şamal olsa жүрөт, иштейт. Шамал болсо иштебейт. Бул Украинага айдалгандар жөнүндө мен дагы кызыгып калдым. Анткени бул өзүбүздүн үй бүлөгө дагы тиешеси бар да. Ошол өзүбүздүн чоң аталарыбыз, же болбосо чоң кайнатам ошол жака айдалып кеткен экен. Бул көп жылдарга чейин белгисиз болуп келген. Бул жакында гана ушул 2013-жылы ушул изилдөөчү Алтымышеванын материалдарын карап көргөн учурда биз фамилиясына душар болдук да, фамилиясын көрдүк. Анан мен үйдөгүлөргө көрсөтсөм, бул ушул биздин чоң атабыз деди. Аширов Ниязалы деген адам. Анын ошол Украинага айдалып же өлүүсү, же тирүүсүн билбей, балдары ушул кезге чейин кабарсыз болуп келишкен. Бул биздин үй бүлөнүн, же болбосо ушул балдарынын бир чоң трагедиясы катары карасак болот да. Их просто забрали и повезли на пешпек, посадили в скотские вагоны, и они открывали вагоны, кто умирал, выбрасывали. И они вот такие голодные 2 месяца ехали до Украины. И вот эти воспоминания бабушкины и папины были, что когда они приехали туда, вагоны вот так открыли, и они вышли, представляете, 2 месяца почти ничего не есть. И их вот так стояли женщины украинские, вот так головами махали, и прижали папу к груди. И вот так столы накрыли, но не давали кушать.
Только бульон дали. И, говорит, я удивился, наверное, папа говорит, наверное, у них кушать нечего, они ничего не дают. Оказывается, не давали, потому что нельзя было им кушать. Если бы они поели, они бы умерли. То есть за 2 месяца желудок у них сократился. В основном женщины, дети. Мужчин почти нет. То есть его память сохранила, так? И все почему-то со слезами на глазах. Почему они плачут? Потом, когда они уже, дети, начали спрашивать взрослых, мама там, папа там, а почему они плакали? А ты, сынок, знаешь, что, оказывается, буквально там днями раньше их сыновей, их мужей или целые семьи, их также репрессировали, также погрузили в такие же вагоны, как нас погрузили, и повезли в Сибирь. Когда сюда приехали эти дети, так они сразу же построили детский садик, школу и организовали колхоз «Новый путь». И в этой новой пути выбили колодец, который у нас таких не было. Он называл ветряк. А вода, сладкая вода называли. А тогда было у нас всего 3 колодца. В больнице, в селе Виноградово и вот этот Киргизов. Он Киргизов построил школу. В школе учили дети, которые сироты. Вот. И много детей стали жить в нашем детском доме. Детский дом наше местное правительство, как говорят сейчас, местная власть дала под дом одну школу, там под дом дали, потом вот это, если вы в центре были, аптека там тоже был детский дом для киргизов. И в школе помещения некоторые были отобраны, в школе, в которую они построили. Школа так и называлась, киргизская. Долгое время говорили, где ты учишься? Я в киргизской. Конечно, трудно было, по семьям размещали, по домам. Мужчины сразу пытались хозяйство наладить. Написали письмо во главе с моим дедушкой, что нельзя, умрут кыргыздар, они так не смогут жить, потому что они привыкли, мал багып, у них животноводство было развито, сельское хозяйство. Они начали хлопок там выращивать и начали вот так жить тихонечко. Параллельно поставили вопрос, детей же много, детей около 300-400 детей было, у многих родителей там умерли, остались. Их же надо обучать в школе, окутыш керек. Кто в украинскую, вот мой дедушка в украинской школе учился, дядь Бахас Чурмонов, Ахсамаев, Джумахматов, они в украинской школе учились, а многие учились в киргизской школе. И тогда они писали сюда наркомпрос, чтобы им вот в таких связках книги высылали детям на кыргызском языке, учебники, и чтобы они учились. Бияктан Чормон Бакас деген жигит шөгүлдү. Жаңадан өспүрүм болуп чоңоюп арк берген түшүнүп калган жигит экен. Ошол топ анан бияка алып желейт. Бир нерсени айтпай койсом болбойт. Кадимки кыргызга таанымал Астанкан Жумахматов, Жамбырчиев деген университеттин ректору. Ошакта окуган экен. Алардын аталары неме экен да, сабаттуу кишилер ошо барган кезде. Анан түшүнүп, Украинанын мектебине киргизип коюптур. Анан ошол себептен алар билим алып, нагада элге таанылып атпайбы. А берки болсо мектепке кийинбек турбайм. Буларга карап, анан кийин жергиликтүү өкмөт орто мектеп салып берет. Орто мектеп салганда эмне мугалими болбосо, мындай окуялар болбосо,
Ene yoktan. Direkt hükümetin ruhsatı boyunca Odessa деген чоң шаар бар, порт шаар. Ошол Одессага жүрүп 3 айдан билим алып келет. Окуп келет. Окуу куралдарын Кыргызстан берип турат. Кадимки Кыргызстан, Кыргыз өкмөтү байланышат. Мугалимдерди жиберип турат четтен. Бакта течеле түйшүлүктө. Ошентип отуруп ал жагы мектеп ачылып, мугалимдер менен четтен акырын толуктала берет. Киргизы сюда приехали во время голода уже. Самый 30-го года, в 30-м году, в 1930-м, а в 33-м был голод. В 33-м, да. Кыргызов репрессируют в Украину, там происходит голодомор, они вместе с украинцами эту трагедию переживают, кто-то умирает, кто-то все-таки выживает. И с другой стороны, многие украинцы с Украины бегут от голода и находят свое спасение в Кыргызстане. В нашем селе во время голода умерло всего-навсего 9 человек, потому что умели, у них позабирали, все забрали они, да. А киргизов всегда старались спасать наши люди, кто зерно, кто муки, кто хлеба. Даже если кто пропадает, ходила одна женщина по селу, просила детей хоть хлеба, то ей давали. Каждой семье всего понемножку дадут, и платок не берут, который не надо, иди, тебе не надо. Она платок предлагала. Предлагала платок. Никто не брал платок. Человек, познавший беду, он всегда сумеет понять беду такую же другого человека. Он сумеет в этой беде помочь, когда ему помогли, так? Когда ему где-то, или в надежде, что помогут. И они, встречая, не думали, что Господь видит, что мы встречаем этих людей, и Он даст как бы сигнал тем людям, которые встречают наших там, чтобы они им помогли также. Сталин сказал, что с утверждением социалистической промышленности, коллективизации будет нарастать классовая борьба. Знаете? То есть это был призыв к чему? Всех несогласных, всех, скажем, не там родившихся, не там, да, всех не так думающих, они должны быть уничтожены. Или физически, или морально, и так далее. То есть это принцип тоталитаризма, это однозначно. Анан 38 жылы билесиздер, саясий репрессия башталган. Бул саясий репрессия бул дагы көптөгөн адамдардын өмүрүн алган, көп үй бүлөлөргө, советтик үй бүлөлөргө ушунча бир чоң трагедияны алып келген процесс катары карасак болот. Ушул 38 жылда биздин Украинага барып орночо калып калган кыргызстандыктарды дагы мындай кыйгап өткөн эмес, аларга дагы түздөн түз мындай өзүнүн таасирин тийгизген да. Анан 38 жылы саясий репрессиялар ошо Украинадагы кыргыздарды дагы аларды контрреволюциялык уюм түзүп алышкан, булар совет бийлигине каршы, анан согуш баштады да, согуштун алдында да бул эми Германияны колдоп жатышат деген шылтоолор менен ошол жердеги адамдарды дагы камакка алып башташкан. 37 жылдан баштап эме болот. Кечинде де ушундай тамак ичип турган жерде тышка кара машина келет, чөмкөлгөн машина келип эле үйдө эркек бар дейт. Чыксын жака. Машина үй алган, чөмкөмө таанылбайт. Жандарында пистолет. Ekiden gelip daha yüzdegende bolbay kala gömbü olan küçük alıp getirir. Bunu alıp getirir, alıp getirir. Şanta oturup bir toğunu alıp getirir. Kaydı alıp getirirsin, evin içindeyken bir daha işi yok. Aşağı günden üstüne kat kağır yok misali. Şimdi alıp getirir, sen gibi işi yok. Sen tutuğa elde erkekte kalmaya kaldı. Askerler atsın, yürüt yok. Şimdi erkek olalarla
Шумон жолаушылар 17-18-дегі бірі жинайылдық, бірі бос өрлік. Шілекі еркек аттудан. Қалған бардығын аялдар, балачық, кемпір кішек, аялдар. Эми өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр ушундай алыста жүрүп, анан өзүнчө контрреволюциялык уюм түзүп, анан совет бийлигине каршы аракет жүргүзүш бул жөн эле бир мындай абсурд катары карасак болот да. Ансыз деле алардын турмушу оор болгон, башка жерге барып, алардын мисалы ошол жердин климатка ыңгайлашып, ошол адамдардын шартына ыңгайлашып, эми жаңыдан гана баш көтөрүп келе жаткан элдин тың чыкма адамдарын, же болбосо ошол мезгилде мындай башкача бир аз ойлонгон адамдарды кайрадан экинчи ирет репрессияга учураткан деп айтсак болот да. 38-жылкы бул экинчи террор, экинчи чоң эмеде адамдар 800 миңдей адам атылган го. Ошондо ал эми Херсондо алар ошол эле айылдан, ошол райондон 61 адам атылган экен. Мен бардын фамилияларын көрдүм да. Өзбектер, түркмөндөр бар, тажиктер бар, кыргыздардан, орустар дагы бар, кыргызстандыктардан мен тилекке каршы 13 адам кыргызстандыктардан атырган, улуттук боштондук кыймылын түзгөн Украина жеринде. Ага чейин Япон разведка Кыргызстанда турганда, алар ал жакка айдалып барганда, жана Бадягин, Жданов деген, бери жактан Саганаев деген мугалим, алар Япон разведкасына, япон чалгынчыларына маалымат берип турган деген ушундай эмелер бар да. Бүтүн бул мындай жасалма айыптоолордун негизинде, жасалма адамдардын эгер ошондо баягы берген көргөзмө бергендерин, улуттук боштондук кыймылды түзүшкөн дегендерди окусаң, бардыгыныкы протоколдор окшош да. Бир тамга айырмаланбайт. То есть бул деген алар мажбурлоонун астында баягы жазылган нерселерди кайталаган, сот НКВДнын өкүлү, бирөө колхоздун башкармасы, анан тиги райкомдон же болбосо обл обкомдон болгон го, НКВДга 3 адам кирген. Ошолор өкүм чыгарып койгон да. Кичи уулу бул сүрөттү көрүп ушунчалык толкунданып, канча жыл өткөндөн кийин атасынын сүрөтүн көрдү. Ал сүрөт болгондо дагы ошол атылар алдындагы атууга өкүм чыгарардын астындагы түшкөн сүрөт экен да. В 96-м году зашел мой папа домой ко мне с маленьким листочком бумажки и говорит: доча, смотри. Я говорю: папа, что это? И плачет он. А там написано из Херсонского НКВД письмо, что по вашим многолетним запросам, это получается, он в 40-м году вернулся, и в 98-м году ему только отвечают: мы решили вам ответить, что ваш отец, Джангарачев Саттаркул Дикамбаевич, был арестован в апреле 1938 года, вынесен приговор, и в мае он расстрелян. А в 70-м году решением тройки он был оправдан за отсутствием состава преступления. И у меня первое слово, которое возникло, было «сволочи». Я говорю: папа, как так можно было? Мы-то думали, что он живой, где-то умер живой, что он жил. Где-то в тюрьме был, где-то его отправили, все. А он говорит: нет, его, кажется, сразу убили. У меня просто вот слезы брызнули, потому что он был такой измученный на этих фотографиях. Видимо, его били, истязали, не давали спать. И вот это все я прям своей шкурой ощутила, какой ужас он пережил в те дни. Я говорю: а что ты плачешь, папа? Он говорит: потому что я больше не сын врага народа.
Когда мой племянник поехал туда, нам ничего не сказал с семьей, чтобы Куран окутуп дедушке, ему показали, где могила, где были похоронены кыргыздар. По простой бумажной карте нашли село Виноградово и направились туда. По дороге села в сторону центра. И я увидел на скамеечке около дома сидела бабушка. Пожилая такая совсем бабушка. Я вышел из машины, подошел к ней, поздоровался. И первое, что я от нее услышал, она у меня спросила: «Ты киргиз?» Я сказал: «Да, я киргиз, Матуся». И у нас завязался с ней разговор. Я у нее спросил: «Матуся, скажите, пожалуйста, а вот могилки остались наших кого-нибудь, кыргызов? Я хотел возложить цветы, молитву почитать». Она так задумалась и говорит: «Вот обернись, говорит, назад. Видишь, говорит, подсолнуховое поле. Говорит, вот там они все и лежат, говорит. Могилок не осталось». А оказывается, параллельно посол наш, Улугбек Чиналиев, проводил тоже работу там с местными органами власти. И вдруг мне высылают фотографию. Сделали, оказывается, стелу на том месте, вот где была могилка, где захоронена. Я думаю, что это было нечто подобное Атабииту, потому что местные жители все знали, куда их возили убитых и расстрелянных. И спасибо тем людям, которые установили этот мемориал в виде камня на захоронениях ссыльных кыргызов. Это очень правильное дело, нужное дело. Эми ошол бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы изилдөөчүлөр ошол башка жактан алып келген материалдар менен биз чыгып жатабыз да. А өзүбүздөн көпчүлүк материалдарды бизде кирүүгө мүмкүнчүлүк жок, таанышууга да мүмкүнчүлүк жок. Аны айтып жаткан себебим ушул Украинага айдалгандар жөнүндө ал адамдар кимдер экендиги бизге бүгүнкү күнгө чейин өзүбүздүн архивтерден тизмесин ала элекпиз. У многих людей, у многих семей есть такие истории. Они закрыты, эти истории. И они предпочитали, и даже предпочитают сегодня почему-то не говорить. А об этом надо говорить. Бул эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, тирүү адам 5 адам Украинага айдалып, бирок баягы кийин келгенде булар эч жерде жашаган эмес деген. Бул эмне деген? Бул эмне жөн эле мындай тирүү адамдын эч жерде жашабагандыгы. Анан Украинада жүрүп эле атылып калгандыгы. Бул адам ошол муну карап көргөн учурда менде мындай ой пайда болду. Ошол мезгилде адамдын тагдырында ушунчалык бир кайдыгерлик менен мамиле кылган. Адамдын өмүрүнө кайдыгерлик менен мамиле кылуу болуп атат да. Это же история нашего народа. Это история самой черной страницы, которая была в истории Кыргызстана. Буларды биз бүгүнкү күндө ар бирин тактап чыгуу бүгүнкү күндө изилдөөчүлөрдүн эле эмес, менимче бир жарандык коомдун дагы чоң милдети деп ойлойм. Анткени мамлекетти ким түзүп турат? Бул мамлекетти адам түзөт. Ошол адамдар мамлекеттин эң бир чоң, эң бир мындай эбегейсиз чоң байлыгы катары эсептесек болот. Эгерде жарандык коом болбосо, эл болбосо, анда мамлекет кайдан пайда болмок эле? А мамлекет ошол ар бир адамдын тагдыры кайдыгер калбаш керек да.
следующее поколение, наши дети, они должны знать историю, потому что история – это наша традиция, наша культура, это наше наследие, это уважение, и это наша дань уважения нашим предкам. Пример – это девочка Гульзат, которая в СМД работает. Абсолютно юная. Когда она мне написала из Херсона в мессенджер и передала фотографию дедушки, я думала, она взрослая женщина. А когда я ее увидела, я была в шоке. Она была маленькая девочка, чуть больше 20 лет. И она таким образом увлечена вот этой идеей справедливости, доступности этих материалов, открытости этих материалов. Она мыслит абсолютно по-другому. Она патриот нашей страны. Вы понимаете, я просто горжусь. И таких много. Оказывается, в СМД сегодня приходят студенты. Говорят, можно мы будем волонтерами работать? То есть вот это национальное самосознание надо дать толчок вот этими шагами. Шагами открытости архивов. Искать пути возможности для того, чтобы просто получить информацию. Не для того, чтобы кого-то осудить или кого-то найти ошибки предков или какие-то пытаться что-то изменить мир. Нет, для того, чтобы просто знать. Человек имеет право знать свою историю. Человек имеет право знать то, что было с его родителями, с родителями его родителей, откуда он, что он. Эми балким мен ойлойм келечекте ушул биздин атайын кызматтардын архиви ачылса, ошол таптакыр дайынсыз жок болгон адамдардын фамилиясы чыгаттыр, балким анын жакындары чыгаттыр. А көп адамдар өзүнүн ата тегин деле билбей келе жатат да. Эми биздин алдыбыздагы милдет ошол көп дайынсыз жок болгон адамдардын аты жөнүн кайрадан кайтаруу. Жок дегенде биз өзүбүздүн келечек муундун алдындагы чоң милдетибиз ошолорду аткарышыбыз керек да. Эми биздин алдыбызда суроолуп турат, эми алардын эмне кереги бар ушунча убакыт өткөндөн кийин депчи. Менимче керек, анткени тарыхты билүү бул өзүнүн эле баягы өткөн ата бабалардын тарыхын билүү эмес, биздин келечекте ошол тарыхта болуп өткөн туура эмес нерселерди же туура эмес болуп жаткан нерселерди кайрадан кайталабоо. Же болбосо ошону биз көбүрөөк айтып, элге жеткирип, бийликке жеткирсек, балким ошондой каталар кайталанбайт деген ойдо тарыхты изилдөө керек деп айтар элем. Еще одна идея, она у меня мечта, мне хочется это успеть. И я думаю, всем тем, у кого родители там похоронены, и на Украине, и в Сибири, везде. Это совсем не сложно. Мне кажется, мы должны ошол жерден топурак алып, обязательно попросить место, чтобы выделили место в Атабейте. И ошол жерди топуракты салып, захоронение сделать, и ошол адамдарды мы должны обязательно реабилитировать их и поставить стелу. Мы эту стелу можем своими руками, своими средствами сами собрать. Вот пока дети остались, внуки наши помогут. Все. Мы хотим вот эту стелу на Атабейте сделать маленькую. Это, самое много, 3-4 метра займет. Вот это дань памяти тем, кто в 30-е годы, начиная с 30-го, 31-го года до 38-го года вот так пострадал, совершенно не видно, ужасно, несправедливо, но они оставили очень такую светлую, яркую страницу в истории кыргызского народа.
Тарыхты жалаң ак кара түстө гана кабыл албаш керек. Ансыз да совет кезиндеги кийинки Кыргызстан эгемендигин алган учурдагы тарых ушул кезге чейин терең жана ар тараптуу аңдалбай келатат. Башкасынан дагы жеке адам таржымалуу инсан тарыхы. Өткөндүн өктөлүү сабактары адамдардын эс сактамында калган. Ошону изилдөө зарыл. Бул тагдырлар, бул жалпы агым. Ар бир жалпы элдик толкун жеке инсандык суу бүртүмдөрүнөн куралат эмеспи?